Электр энергияны керектөө өзгөчө күз-кыш айындай эселеп көбөйөт. Дал ошол учурлар энергетиктердин даярдыктарын сынай турган мезгил. Жалал-Абад электр тармактары ишканасы кыш камылгасына карата отурумдук оңдоп түзөө жана капиталдык иштерин аяктап калды. Сузак райондук электр тармактары ишканасы жыл башынан бери 800 дана эскирген жыгач мамынчаларды жаңылады. Анын 260 данасы 10 киловольт болсо, калганын 0,4 киловольтты түзөт. 2022-2023 жылдын күз-кыш айларына карата камылгалардын алкагында 48 чакырым аба чубалгысы тоскоол жараткан бактарактардан тазаланды. 9 дана трансформатордун кубаттуулугу жогорулатып, 3 жаң коюлган. Чөкөдөбү айылындагы эскирген жыгач мамынчалар бетонго алмаштырылды. Жалпы Сузак району боюнча 10 километр 0,4 киловольт чубалгыда иш пландалган, ал эми 10 киловольтто 7,5 километр иш пландалган. Анын азыр толук кандуу аткарууну аяктап атабыз. Күз-кыш мезгилдерине жалпысынан даярбыз. Сузактын Благовещенко көмөк чордонунда резервдик ажыратуучу 35 киловольттук заманбап вакуумдук өчүрүп жандыруучу тетик орнотулду. Бул көмөк чордондун стратегиялык мааниси чоң. Жалал-Абад шаарын таза суу менен камсыз кылууда электр энергиясын берет. Вакуумдук өчүрүп жандыруучу тетик резервдеги аба чубалгыны туташтырууда маанилүү механизмге ээ. Вакуумдук өчүргүчтөр 35 киловольттогу биз негизинен буга токтолгон себеби биринчиден капиталдык оңдоолордон кутулабыз. Бул капиталдык оңдоолорго жатпайт. Себеби бул жерде май куюлбайт, затраттар аз болот, керектөлөр. Экинчиден аралыктан башкарууга оңой. Себеби бул акыркы үлгүдөгү өчүргүчтөр. Жалал-Абад электр тармактары ишканасы жаз айынан баштап эле кыш айларына даярдык көрүү иштерин жасап баштайт. Көмөк чордондорду капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүп, кошумча электр чубалгаларын тартып, жаңы трансформаторлорду орнотуп, облус аймагында планга кирген иштер белгиленген графикте жасалууда. 57 дана көмөк чордон ремонттон толугу менен өткөрүлдү. Бул 107% түздү. Ошондон эле сырткары рет тармактарындагы аба чубалгаларды оңдоо 3868 километр түзөбүз. Анын баардыгынын иш тапшырмасы, план тапшырмалары 101%га толугу менен аткарылды. Күз-кыш мезгилинде калктын электр энергиясына болгон муктаждыгы эселеп өсөт. Ошол үчүн тиешелүү деңгээлде даярдыктар өз мезгилинде көрүлүш керек. Жалал-Абад электр тармактары ишканасы кыш камылгасын аяктап калды. Ал арада адистер абоненттерди техникалык шарттарды, келишимде көрсөтүлгөн эрежелерди сактоону эскертип, электр жабдууларга жана тарамдарга кошумча күч келүүчү сааттарда электр энергиясын жылытуу максатында колдонбоого чакырат. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Алатоо 24, Жалал-Абад.